Бүгүнкү иш-чарага Кыргызстандын бардык жеринен делегаттар келген. Мунасага келген эки партия өкүлдөрү курултайда тиешелүү чечимдерди кабыл алып, келишимдерге кол койду. Эмгек партиясын 4 жыл мурун белгилүү ишкер Аскар Салымбеков түптөгөн. Ал жогорку кеңештин 3 жана 4 чакырылыштарынын депутаты болгон. Андан тышкары мамлекеттик кызматтарда иштеген. Бизнесмен башкадагы партиялар менен сүйлөшүү жүрүп, алар менен көз караштары дал келбегенин белгиледи. Акыры эки партиянын багыты төп келген. Башка саясий күчтөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндө көрдүк. Кыргызстанды биз баягы өнүктүрөлү, өстүрөлү деп атпайбызбы? Ошон үчүн мен башка күчтөр менен сүйлөшкөндө дагы амбицияларды тыштайлы деп, мынакей Адахан Кимсанбаевич бизге келгенден кийин ондай сүйлөшүүлөр жакшы конструктивдүү кетти. Ал эми белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров бир топ жыл депутат болгон, парламентке төрагалык кылган. Ошондой эле вице-премьер-министр, мамлекеттик катчы кызматын аркалаган. 2010 жылы бүтүн Кыргызстан партиясын түптөп, мурдагы парламенттик шайлоого катышкан. Куралган партия күчтүү экономика, өлкө келечеги үчүн планды бирге бекитти. Экономика, айыл чарбасы, социалдык тармак, мамлекеттик коопсуздук, билим берүү, саламаттык сактоо, мындайча айтканда турмушка эмне керектүү болуп аткан болсо, ошол нерсе басым жасалат, эмнеге басым жасалат? Каттуу мыйзамдуулук менен, эмгек менен камсыз кылуу керек. Бир бүтүмгө келген партия өкүлдөрү биргелешип иш алып барууга бел байлады. Эмгектенсек наныбыз да бүтүн болот, анан өлкөбүз дагы бүтүн болот деген уран менен кетип атабыз да. Мурун эки партия болуп күрөш жүргүзсөк, азыр биздин көз караштарыбыз, программабыз баары бир болуп калбады. Эми чогуу аракеттенебиз да. Партиялар минтип биринчи ирет биригип жаткан жок. Мындан ары дагы ушундай көрүнүштөр кайталанышы ыктымал. Башы бириккен саясий күчтөр алдыдагы парламенттик шайлоого кам көрүүдө. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.